Жолугушууга келгендер бардыңыздар. Токтой бата Кутордогдун артына отуңуздар. Сіздерге терең разычылык билдирип, рахмат айтып коеюн деп атам, таазим этем. Себеп биздин жүрөгүбүз дайым бирге каккан, бирге согуп келген, бир багытта болгонбуз. Кечээки ошол парламенттик шайлоодо ошол сиздердин бизге болгон ишенимиңиздерди, биздин сиздерге болгон ишенимиңиздерди бири-бирибизге дагы бир жолу бекемдеп алдык деп айтсак болот. Себеп айрыкча ошол биздин чоңалайда не деген гана күчтөр иштеген жок, не деген гана каражаттар иштеген жок. Бирок арабызда анча-мынчабыз бар азыр. Турабыз. Башка мындай бир кызыкчылыктарга кетип калгандарыбыз дагы бар. Бирок эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес, жаңылып барып, чалынып барып, туруп кеткен дагы жакшы болот. Такыр турбай калгандан караганда, бир аз чалынып барып туруп кеткен дагы жакшы. Силерге чоң рахмат. Ошол колдооңуздар үчүн. Биз ошондо айттык эле. Эгерде шайлоо таза өтпөсө, элдин пикирин эске албаса, андай бийлик көпкө чыдабайт, көпкө турбайт. Мына ошондой эле болду. 4-октябрда шайлоо болду. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодон өткөн партия болуп туруп дагы шайлоолор мыйзамсыз өттү. Өтө одоно мыйзам бузуулар менен өттү деп Ала Тоо аянтында жарыя кылдык шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча. Бул оңой эмес. Ошончолук күч сарптап, убакыт сарптап парламентке өтүп алган партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп айтыш үчүн эрдик керек. Ага аябай катуу чечкиндүүлүк керек. Биз эмне үчүн ошондой чечимге бардык? Себеп Кыргызстанда мыйзамсыз шайлоолор өтпөсүн деп. Биз дагы бир жолу далилдедик. Депутаттык мандатка караганда чындык, адилеттик, тазалык биз үчүн ыйык. Биз үчүн бийик. Бир парламентке өткөн партия биз сыяктуу болуп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талапты койгон жок. Тескерисинче, бизден кийин өттү деген партия ошол мезгилде соодалашып аткан. Бизди киргизип койсоңор, биз силерди колдоп беребиз деп. Аны сезип атсаңыздар керек. Чоңалай мына тоонун башында жашаганыбыз менен жүрөгүбүз ошол ак үйдүн ортосунда болот, сезип турабыз баардык нерсесин. Ким алдап атат, ким жалган сүйлөп атат, ким туура сүйлөп атат, анын баарын сезип турабыз. Биздин көз карашыбызды сиздер билесиздер, максатыбызды билесиздер. Суроо жооп кылсак, кандай дейсиздер? Менин программамды билесиздер. Биздин карманган позициябызды, принциптерибизди билесиздер. Баалуулук, ыйыктуулуктарды билесиздер. Биз дайым мыйзам деп келдик, мыйзам деп талап кылабыз. Ыймандуу гана мамлекет болгондо, мына ошол жерде азыркы сиздер нааразычылык менен берип аткан суроолор пайда болбойт. Ушуга терең ишенебиз. Ошондуктан сиздер дагы үнөмдүү, мен дагы үнөмдүү пайдаланалы, бөлүнгөн убакытты суроо болсо бериңиздер. Мен ошого жооп берип атып, мен ушул президент болуп калсам, жараткандан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп калсам, ал маселелерди кандай кылып чечебиз, кандай көз караштабыз, ошолорду айта кетем. Макулбу? Сүйлөштүк. Анда суроо болсо бериңиздер. Барбы суроо? Садыр Жапаровдун азыркы жүргүзүп жаткан үгүт иштерин мыйзамдуу деп ойлойсузбу? Жок. Муну мыйзамсыз экенин биз айттык. 24 кейжиден маалымат жыйынын бердик. Мыйзамсыз деп айткандын себеби ал инсандан көз каранды эмес. Ал Садыр болобу, башкасы болобу, ким болсо ошол болсун, ким анын ордунда болсо мен ошол сөздү айтмакмын. Конституцияда жазылып турат. Президенттин милдетин аткаруучу президенттик шайлоого бара албайт деп. Бул барып өтөт. Мен жөнөкөй бала катарында баратам дейт. Жөнөкөй баланы мамлекеттик коргоо кызматы коргоп жүрбөйт. Жөнөкөй балага чоңалайдан алайга аким киши ташыбайт. Мугалимдерди кыйнап жыйынга алып барбайт. Жөнөкөй баланы резиденцияга жашатпайт. Кандай дейсиңер? Өзүңөр билип туруп менден сурайсыңар дагы, мен айттырасыңар да. Же ошондон рахат алабызбы?
Көп ойлойт, Мадумаров өз үш суроону бердирет деп. Кудай сактасын. Мыйзамсыз болсо кандай чараларды көрөсүз? Көрдүк. Унчукпай калган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясына бердик кагазыбызды. Аябай Конституциянын ар бир беренесин тактап отуруп бердик. Ибраимов Эсеналы деген мырза экен. Аябай сулуу жазат экенсиз. Азыр ким? Сизби? Азыр заманда момундай жазыш өтө сейрек. Көзүң кубанат көрсөң. Үтүрүү бар экен. Пош чекит бар экен. Бул өзүм мугалим болуп көптү жетектеп жүргөндөн мугалимсиз, эмнеден бересиз сабак? Кыргыз тил адабият мына көрүнүп турат. Союздун мезгилинде бүткөн окшойсуз, э? Мына ушул сиздин берген жазган суроолоруңузду алып барып, жогорку кеңешке илип коюш керек экен. Үлгү деп. Ак үйгө илип коюш керек экен. Онда айнектин ичине салып, бул сейрек кездешүүчү болуп калды. Сүрөтүн алып барып, атын жазып, жазсаңар ушундай жазгыла деп. Мына суроо берген жерде суроо белгиси турат. Пош чекит деген турат. Пош чекитти азыр көпчүлүк билбейт азыр. Үтүр деген турат. Дефисин коюптур. Илеп белгисин коюптур. Бар нереже менен жазыптыр. Мен ушундай жазууларды көрсөм, кадимгидей кубанып калдым. Кудайга тобо кылдым. Ушундай заманга келип калдык. Рахмат. Атыңыз ким? Эсеналы. Мына жерде жатат. Бар болуңуз, агай. Аман болуңуз. Сиз окутуп аткан мугалимдин, окуучулардын дагы бактысы бар. Бирок бир катасы бар экен, Созовтан деп коюпсуз да. Чакырылыштын деп жазыш керек да. Бул сабаттуулуктун белгиси. Рахмат. Ошол 6-чакырылыштын депутаттары парламентте отурбай эле ар райондордо, облустарда санырга координатор болуп иштеп жатат. Ушуну мыйзамдуу деп ойлойсуз, бул сизди терең урматтоо менен Ибраимов Эсеналы дейт. Эми ошол санырга координатор болуп иштеп аткан депутаттар мындан 2 ай башта ким деп чуркап жүрүштү эле ушул жерде? Биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп текирип жүргөндөр замат токтоду дагы бул жака бурулуп алып кетти. Аларга баары бир. Жугунду ичеби, аталай ичеби, кебек пышырып береби, эмне кылса берсин болду. Тебеле бир жугунду берсе болду аларга. Эч айырма жок. Итти дагы бир үйдөн экинчи үйгө алып барып койсоң үйрөнбөйт. Бошонгондо качып келет. Малды дагы сатсаң, жибин үзүп алса өзүнүн үйүнө келет. Буларга баары бир малдан бешпейт. Жигиттер бияка иштейбиз деди, кетти ошо жака. Туруп жигиттер адаштырбыз десе, сүрүлүп кеткенде ол тез токтойт дагы, артка кайтып келсе бурулуп алып бул жака кете берет. Адам ошолор, айтылачы өзүңөр. Мына өзүңөр бири-бириңиздерден жылкы аласыңар, ат алып ат сатасыңар. Айланайын ошол атты үйгө үйрөткөнчө канча өтөт? Ошонуп кетсе кайка барасыңар? Түп түз ээсинин үйүнө барасыңар, издеп. Бирок биздин депутаттар андай эмес. Монун ар жагында кайсы мамлекет турат? Тажикстан турат. Кечээ мына 2000-жылдарында ушул мамлекет жападан жалгыз ушул жол аркылуу гана сакталып калды. Эсиңиздерде барбы? Ушул жол гана сактап калган. Имамали Шарифович айткан. Кыргыздарга таазим этип башыйм. Сиздер бизди эл катарында, сиздер бизди мамлекет катарында сактап калдыңыздар деп айткан. Эсиңиздерде барбы аксакалдар? Мына ошол согуш болгон, аябай каттуу жабыр тарткан мамлекеттин ички түң продукциясы бүгүн Кыргызстандан 2 эсе көп. Неге? Себеп күчтүү мамлекет башчысы келди, башкарып атат. Адилеттик менен башкарып атат. Иш билармандык менен башкарып атат. Арасында бар нааразы болгондор. Бирок түптүү эл катарында ошол жерде мамлекет катары көтөрүлүп атат. Биз эмне болуп атабыз? Жылдан жылга, айдан айга артка кеткенден катар артка кетип атабыз. Себеби эмнеде? Себеби жетекчилерде деп айтасыңар. Жетекчилерде эмес. Себеп дал ушул жерде.
Bizdin içimizde, bizdin aramızda. Emnege? Birinciden, mümkün peylimiz naçar. Niyetimiz biraz buzuk. Çoğalayda aytotkan yok mu, Kırgızistan'da aytotkan da. Yok desеңizdер айтtılar. Anda emес bizde. Biz жаман жолго түшүп алдык. Аксакалыбызды да сыйлабайбыз, аялдарды да сыйлабайбыз, жаштарды да сыйлабайбыз. Бизге эч ким эмес. Же дин деп динге баш ийбейбиз, же мыйзам деп мыйзамга баш ийбейбиз, же аксакал деп аксакалга баш ийбейбиз, же дос деп достун айтканына көнбөйбүз. Кандай дейсиз? Туурабы? Миң жолу рахмат сиздерге. Мына ушул суроого туура деп жооп бергениңиздердин өзү мага аябай чоң үмүт жандырат. Себеп биз катабызды сезип атабыз. Мына мектептин мугалимдери коркуп кетти, азыр күлчөгө кетти дейт. Директор айтты дейт. Эгер мектептин мугалимдери топтолуп ушул директор бизди мыйзамсыз иш аракеттерге кыйнап атат. Биз баргыбыз келбеген чогулушка жыйнап атат деп районго жазып, же директорду алмаштырасын, же биз баарыбыз мектепти токтотобуз десе, районуң жүгүрүп келип өзү мектебиңди ачып берет. Укугуңду колдонбай атасың да, кыргыз. Укук бар да. Ошону эсептеше албай атабыз да биз өзүбүз. Ошол Сарымогол айылында Кыргызстанда жападан жалгыз айыл болсо керек. Үлүшүн ушул мезгилге чейин ала элек. Жараткандын буйругу менен, калың элдин каалоосу менен, колдоосу менен болуп калсам, мен ушул нерселерди узак мөөнөткө чейин созбойм. Эмнеге? Bizde şayloo деген маселени токтотобуз. Жарашпайт экен. Болбойт шайлоо. Айыл өкмөттү шайлабайбыз. Айыл өкмөттү дайындайбыз. Райондун акимин дайындайбыз. Дайындап атканда мен жеке керт башым менен жоопкерчилигимди көтөрөм. Мына Эшматты алып келдим. Чоңалайга аким болот. 3 жылдын ичинде ушул иштерди даярдайт. Ушул ишке ашырат. Бардык райондун аймагындагы жетекчилер баш ийесиңер. Каккан казыктай тартып орнойт. Деп мен сиздерге көрсөтүп кетем. Кандай дейсиңер деп келип сурабайм мен сиздерден. Десем бул абам айтат. О Ташмат дурусураак эле деп. Анан бул ийжем айтат. О Мамат түзүккө деп. Канча эл болсо ошончо пикир болот. Көпчүлүккө салып чечкен маселе эч качан жакшылыкка алып барбайт. Көпчүлүк менен эмне маселени чечиш керек? Айылдын маселесин чечиш керек. Улуттун маселесин чечиш керек. Мамлекеттик маселени бир киши чечиш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Бул үй бүлө. Мына атасы бүгүн айтып атат да, базар болуп атпайбы, туурабы? Баласын чакырып алып, мына токтун алып барып сатып кел десе, энеси туруп алса короonu ачпайт. Бул токту мага керек деп. Анда деп улакты алып барып сатып кел десе, баласы туруп алса, улак меники деп. Ол ата жаныбер каяка барат анан? Кыргызстан ушундай мамлекет. Ушуну токтотмокпуз биз. Биринчиден, экинчиден суроо берет мага, коррупция менен кантип күрөшөбүз? Мен күрөшпөйм дедим коррупция менен. Мен коррупцияны жок кылам. Ал менин тең тушум эмес аны менен күрөшкөндү. Кантип жоголот дейт. Өзүң алба, бирөөнү алдырба. Бүттү. Ошол замат муун өлөт коррупция. Ошол эле жерде өлөт. Аны үчүн конституция мешайт этпеш керек. Конституциянын тиешеси жок ага. Мыйзамдардын дагы тиешеси жок. Керемет мыйзамдарыбыз бар. Мисалы, саламатты сактоо жөнүндөгү мыйзамдар. Ар бир туулган балага 1 айда 1 келип, ошол бекитилген мейирман мугалим, дарыгер, же мейирман эже келип карап турушу керек. Келеби? Жок. Өзүңүз көтөрүп барасыз. Барганда да жөн көтөрүп барбайсыз. Жок дегенде момундай банкага бир сары май салып алып барасыз. Жаңы төрөгөн келиндер ошентип барып атпайбы? Сары май салып алып барат. Анан кечээ бир индюшка сойдум эле деп барат. Ушунун баарын жашап аткан өзүбүз айтып койгон Мадумаров жаман.
mugallimler, şu ayıldın intelligentleri, darigerler ayıldın intelligentleri. Sizler dağı beken boluşunuzlar gerekli. Kim aytsa oşonu jasay berбешбиз. Eğer men buyurup prezident bolup kalsam. Allah. Ошол Да. депутаттардын бардык баягындай ыйгарым уктарын карап чыкмакпыз. Айтып атпайсыздарбы? Ошол ар бир айылга келип иштеп аткан депутаттарга кандай карайсыз деп. Ошондойго барбаган, канча каражат десе дагы ошого азгырылбаган адамдарды сиздер тандап алсаңыздар керек. Чыныгы таза шайлоо өткөрмөкпүз. Эмне үчүн? Кантип жетишсе болот? 2000-жылга чейин мыйзамда ушундай эле. Азыр деле мыйзамда ушундай, бирок мыйзам иштебейт. Эгер бирөө акча берип сатып алып атканын көрсө, ошол замат кандидаттыгынан токтотуп сотточу. Соттолуп кетчү. Эгер бирөө акчасын алып атканын көрүп калса, ошол акча алып аткандыгында кармап, ошол замат соттолчу. Азыр илгери бекитип берчү эле, мына абалар билет аксакалдар. Түн жамынып, түлкүдөй болуп кирет эле үйүңөргө, кандидаттар. Анан өзүбүзгө караштууларды чакырып койгула деп, светти өчүрүп алып отуруп сүйлөшүшөт эле да булар. Бирөө көрүп калбасын деп. Азыр ачык ярмарка. Канчадан берет экен? Ушул мамлекет. Биз ушуну карашыбыз керек. Чоң Алай маселеси боюнча, жер маселеси боюнча, чегара маселеси боюнча, социалдык колдоо, жөлөк пул маселеси боюнча мен өзгөчө программаларым бар. Чегарада жайгашкан, аймактагы жайгашкан айыл кыштактар боюнча мыйзам бар. Алардын жеңилдиктери бар. Турмуш шарты оор, жаратылыш шарты оор аймактар боюнча мыйзамдар бар. Союздун мезгилинде ошону менен колдонот элек. Кийин колдонбой калдык. Мен ошолордун баарын кайрадан ордуна коймокмун. Кудай кааласа ошол күндөргө жетсек, мунун баары кайрылып келе турган иш. Суроо болсо бериңиздер. Мен агай сурооңузга толук жооп бере алдымбы? Ийгилик болсун сизге дагы. Барбы суроо дагы? Могу жерде бир суроо келиптир. Мадумаров Мурза дейт. Сен ушул суроого жооп бергин дейт. Садыр Жапаровду сабатсыз адамдар шайлайт деген сөзүң бар дейт. Ким берди ушул суроо? Каерде бар ушул сөз? Муну гыйбат дейт. Кызылдай гыйбат дейт. Кимдер сабатсыз дейт. Ал эми кимдер сабаттуу? Жарандарды экиге бөлбө дейт. Садаган кетейин айланайын. Ким берди ушул суроону? Ошол далилде алабы ушундай деген сөзүм бар экен. Кайсыл жерден угуптур? Ким угуптур ошондой деген сөзүм бар экен? Мына ушундай түлкү сыяктуу болуп жортуп жүргөндөр элди бузуп жок кыла турган болду дейт. Аман эле болсун. Мына ушу жана Эсен агайды каттуу мактап койдум эле, муну кайрылгандан баштап туура эмес кайрылып, Мурза эмес, Мырза деп жазылат. Экинчиден, жарандарды экиге бөлбө дейт. Жарандарды ыйманы бар адам эч качан экиге бөлбөйт. Ыймансыздар ошондой кылып бөлөт. Ошол жазып аткандар өздөрү мына фейк болуп телефондон чыгып кыйкырып аткандар ошолор. Буларды мынчыш керек, аларды антыш керек деп. Мадумаровдун дагы, бүтүн Кыргызстандын дагы, шайлоочулары дагы, колдоочулары дагы маданияттын туу чокусуна чыккан азаматтар. Өтө сабаттуу, ыймандуу, инсаптуу азаматтар. Өзүңөр жасап аткан нерсени жазып, аны башка бирөөлөрдөн сурабагыла, уят болот. Гыйбат дейт. Гыйбат бул мусулманчылыктагы эң чоң кечирилгис 4 күнөөнүн бирөөсү. Абайлагыла азаматтар. Чегара маселеси боюнча айттыңыз аксакал. Мамлекеттин ээси пайда болгондо чегара куралат. Мына азыр жол боюнда келип көрүп атабызбы? Эч ким өзүнүн чегин момундай бир тосуп алган эмес. Каша жок. Эртең ошол үйдүн ээси бир жака кетип калган болсо, жанындагы кошунасы теректин аркы жагынан алып каша тартып алган болсо, чатак чыгат. Келгенде Кыргызстан ошол үйүн убактылуу бир жака таштап кеткен ээси жок үй сыяктуу болуп калды.
Mamlekettin jetekçisi yok. Status çegara rayonlarında deydi. Men hazır ayttım oşonu. Oşol mıyzam var, birok iştebe atat. Mineraldık zavod jana GES deydi. Gelgili azamatlar, mında kılалы. Asmandağı nerseni engsebey, hazır жердин алдыбыздағы nerseni engsebey. Bizge emне керек hazır? Bizge mıyzamdуулuk, tınçtık, adalettүүлük керек болуп атат. Ana men айтып атат жана жазып атат. Ысык көлгө киргизбей койду. Ana men ойлонуп калдым. Ысык көлгө бардымбы мен? Барган жокмун ба? Meni менен чогуу жүргөн азаматтар да ишенип калышы мүмкүн да, бизге айтпай кеткен болушу мүмкүн. Biraz abайлайлы. Бул замандан коркпосок, акыреттен корколу. Kadr meselesine kандай карайсыз дейт? Kadr meselesi bizde жок. Kadr meselesi бул тууган урук, жора жолдош, мактамай, жактамай, куда сүйөп. Кече чоп тополоң болуп атат, жанагы Рахман Разыков деген кудалар жөнүндө айтып койгон экен, эми урду сөктүгө калып атат. Аны Рахман Разыков айткан жок да, тиги киши таласта жооп берип атып айтып турган. Мен го карабайм андай нерсе. Туурабы? Жок. Азыр кимдерди коюп атат? Жалаң же өкүл бала болуш керек экен? Же куда болуш керек экен? Жалаваттын баарын ушул өкүл балдар басып кетти дешип атат. Үч коргон, Дароот коргон жолу 50 километр дейт. Айыл чарба кредиттик кайтарууга дейт. Эми кредит алганда ойлонолу. Неге алып атабыз? Кантип алып атабыз? Кантип төлөйбүз? Той өткөрүү үчүн кредит алып күйгөндөрдү көп көрдүм мен. Ойлойт экен да, тойго түшкөндөн кутулуп коём деп. Азыр андай түшпөйт. Тойго чакырсаң сүйүнүп барбайт. Сөгүнүп, кагынып барат. Бирок эл көзүнө деп бир конверт салып коет экен. Ичи бош экен да. Ушинтип кредит алгандарды күйдүрүп атат. Баягыдай болуп түшпөйт азыр. Ошон үчүн тойдорду дагы кичине караштыралы, дагы тойдон баш тарталы. Мына ошол атыңа шүкүр баракет оору келгенде үйлөнбөй эле койду, мындай той өткөрбөй эле койду го, үйлөнүүнү токтоткон жок го, туурабы? Ошентип той өткөрсөк болот экен го, үйлөп койсок болот экен го. Ошону улабайлыбы кайра? 800дөн киши чакырып той бергенди токтотушубуз керек. Мен мамлекеттин жетекчиси катарында акыретте жоопкерчилик тартам ошол үчүн. Антип, эгер мен ошого маани бербей койсом, мен ушул жакка киши жиберишим керек. Гезитте чыккан макала чындык болсо, аким өтө катуу жазасын алыш керек. Гезитте чыккан макала жалган болсо, ошону жазган адам жазасын алыш керек. Хуш келипсиз Амаган агай. Мен элди чакырып кетет элем. Эй, калайык калың эл, бирин калбай баарын кел. Адаган агабызды шайлайлычы, болу берет бизге бел. Эй, калайык калың журт, бирин калбай баарын ук. Адаган агайды шайлайлы, жүрөктөргө бек тутуп. Айланайын чоңалай, жашайбыз дагы бир далай. Адаган агабызды шайлайлычы, башкасыны шайлабай. Рахмат. Урматтуу Адахан Кемсомаев, Чоңала районунда кайды компания кытайлыктарды президент болсоңуз кандай жол меништейт? Мен дайым айтып келем, Кыргызстандын бир тонолук ташыдагы өтөн жакка тийиштүү болбош керек. Биз Кудай кааласа ар бир иштеп аткан кен байлыкты бөтөн мамлекеттер менен иштешип аткандардын баарын кайрадан карап чыгып ревизия кылышыбыз керек. Биз тең шерик формасына өтүшүбүз керек. Бул кандай болот? Эмне үчүн ушу кен байлык бар экен? Мына тоонун ичи бүтөндөй темир экен дейбиз дагы. Муну Кытайга бердик. Муну Канадага бердик. Муну дагы бирөөгө бердик. Жок. Бул жол кетпейт бизге. Biz aytабыз, ушул жерде мисалы 200 миллион тонна көмүр бар экен дейт, Ким казат? Чакырабыз. Шарттарын коебуз. 200 миллион көмүр болсо, 100 миллион биздики, 100 миллион сеники. Кен биздики, иштетиш сеники. Бирок кирешени тең бөлөбүз дейбиз. Болобу? Эмне үчүн болбосун?
Men ошондой жол алып барам. Ошондой жол менен иштешебиз Кудай кааласа. Бардык кен бай. Рахмат. Дагы суроо. Барбы? Sağ ol. Olay rayonunda işleyişti. Şu haklısın. Жақындарма, жақын. Бирок Садыр Жапаров күнүгө чыккан жакадан жалгыз спор болуп жатмыз. Анын түрмөдөн чыккандан кийин элек Жақын қарма микрофон. Жапаров түрмөдө жатканда сиз колдодуңуз дейт аябай. Азыр эмнеге эки жакка кеттиңер дейт. Мен ошол эле жол менен кетип бардым. Ошол эле жол менен кетип бардым. Бир гана нерсеси, ал иниме айттым, конституциялык жолго түш дедим. Да. Мыйзамдуу жолго түш дедим. Эгер мыйзамдуу жолго түшсөм, кол кармашып чогуу кетебиз дедим. Жок, мыйзамсыз жолго түшсөм, анда жолубуз эки башка дедим. Мен айттым ага. Мен жана азыр айтып атпаймынбы? Өмүр тез өтүп кетет. Бул азгырык. Бийлик, байлык бул өтө жаман азгырык. Азгырылбаш керек, ага сабырдуулук керек. Бүтүндөй бардык нерсени коюп, мына менин кесиптештерим дагы, пикирлештерим дагы мен айтышат, акыркы кыргыз саясатындагы акыркы романтик сиз дейт. Абсамат Масалиевден кийинки сизсиз дейт. Мыйзам деп отуруп алган дейт. Мыйзам. Баары бир мыйзам. Менин тагдырымды чечпеңиздер. Өз тагдырыңызды өзүңүз чечиңиз. Туура. Мен үчүн чуркабагыла. Өзүңөр үчүн чуркабагыла. Ойлобогула Мадумар үчүн чуркап атабыз. Жок, айланайын. Ошол түшүнүктү мээбизге да көкүрөгүбүзгө да бекитип алалы. Менин тагдырымды жараткан Аллах чечет. Менин ырыскымды жараткан берет. Туура. Мен 12-ci жыл жумушсуз жүрөм, ачка калган жокмун. Бирөөнүн эшигин барып каккылап, бир тууран нан сураган жокмун. Мени канчалаган кызматтарга чакырды, баш тарттым. Эмне үчүн? Себеп андай бийлик менен иштешким келбейт. Да. Мына азыр иним бергендей, балам бергендей, эмне үчүн жолубуз ажырап кетти дегендей, мына конституцияда каттуу жазылып турат. Ушул иштерди жасаганга укугуң бар, бул ишти жасаганга укугуң жок. Жок. Укугуң жок деген жакка кеттиби, болду, токтотуш керек, аны менен бирге баш. Келиң абайым, бата бериң. Ama saylaylı. Sevgilik olsun. Şun nimesi ölsün. Şul baldarımın işlergilik olsun. İyi soluk olsun. İyi baldar şunu saylaylı. Madım artık. Kançardıdan beri bizde teldi. Cep keti atar. Kaçı atar. Ve şunu saylaylık olsun. Hey. İşte ilgilik olsun. İyi soluk olsun. Önüme sevgiyle madım artın düşüyem iyilik olsun. Oldu. Айтқаныңыз келсін. Жақсылықтарда жолығышқан күндерді насип қылсын. Аманшылық болсын. Эмне болду? Somalay, elin atlan anan, uyuşturucuların atlan. Şaşma. Bir minip koyumuz emin, minip koyumuz. Nara çıkarıp gel. Ya da kelet az dedi. Kelet mi olacak? Ordumuzda oturup durunuzlar. Ordumuzda oturup durunuzlar, kayra kaytıp kelet. San kılımdar canın berip babalar, saktap kelgen ayköl kırgızı.